Zoom Zoom'da 22 kişi болгондо бул. жана саат 10'da. Ооба. Мен акыркы жагына кошуп калдым, анткени мен ар жакта ашарда эменде болчумун да. Ошон үчүн сиз азыр башкача суроолорду берип атасыз. Ошол жакта бүт сиздин берген суроолоруңузга бүт айтылганда биздин командадан критерийлер, эмне үчүн блогду коюп атабыз, потому что биз ар бир сайтты ачып карап чыктык да. 10 сайттычы. Анан ошол жакта көрсөтүлгөн могул жер бизге жакты, ушуну алсак болот экен депчи. Анан ошон үчүн аттрактор дегенде карап көрсөңүз, анан аттрактор софтто блог дегендечи. Блог, новостной блогтор керек, потому что мындай сайтты живой кылып көрсөтүп турат, потому что ал жакта мисалы новостилерди, обновление барбы жокпу мындай карашат экен да клиенттерчи. Даталар менен анан даталары обновление болуп турса, демек бул деген бул команда иштеп жаткан команда экен көрүнүп турат ошо блогторду окугандачы чын эле. Мындай ошондой критерийлер да бар болчу, ошону айтып бергенбиз. Анан а так башында блогторду деле кошпой деле койсок болот негизи. Негизичи ошо сиз кечирип коюңуз, Айнагүл айым. Эме биздин могу структурабызчы азыр баягы чет мамлекеттин немеси болуп баратат да, структурасычы. Менин оюмча да жөнөкөй болбой эле баягы эме болуп татаал болуп баратат да. Анан ошо блогдун кереги барбы жокпу деп ойлоп атам да негизичи. Аны алып койсок деле болот. Азыр эми биз точно жасаган жокпуз да. Азыр мисал катары калтырып берели. Анан Ооба. агай келип алгыла десе алып эметебиз да. Анткени бул жерге сиз айткандай жаңылыктарды киргизиш керек го. Анткени көп эле веб-сайтка киргенде акыркы жолу эмне кылышкан экен деген сыяктуу или аны проекттерден деле карайбы. Айтор жаңылыктар болушу жакшы да. Жок, сен түшүнбөй атасың. Новости деген блог ошол эле. Новости менен блог бир эле. Просто блог, просто более современный аты менен да. А так news деле деп, новости деп деле эметип койсоңор болот. Жок, бизде азыр нормально биринчи бетте 5 эле эме болот да, могу. Туурабы? Или дагы кошобузбу? Жок, болот, ошол эле болот. Көп болуп кетет. Ошол эле болот. Поиск. Поиск ал обязательно бияка кошулбайт деле экен. Структурадачы. Эмеден, кайсы жактан көрдүк элек жана бизге жөнөткөн модончу. Биякта эме поиск ал обязательный айтырып кеткен да, ошон үчүн бияка кошулбайт экен. Поиск, лого дегендер ал прототипте кошулат уже. А бул структура просто. Да. Так, анда департамент дегенди дагы чоңойтуш керек го, полностью жасап коелубу же азыр ушуну менен токтотолубу? Биротоло эле жасап коелук, анан эме мисалы үчүн эме выступать этип атканда баарын түшүндүрүп берген да болуш керек да. Блогдо эмне болот, проекттерде эмнелерди кыласыңар дегендечи, ошого да даяр болуш керек да. Ар бир эмебизге жооптор болуш керек да. Жок, мына жерден азыр эмени эметиш керек болот да, анда моуну өчүрүп коюш керек экен. Хубия дегенди. Или жок, анда биринчи мындай кетиш керек экен, бул биринчи кетиш керек экен. Туурабы? Биринчи кыскача. Ким ооба да керек. Кыскача эме келечек дижитал деген эмне экени жөнүндө кыскача кетет, бир 5-6 строкалуу сөзчү. Биз мындай компаниябыз деген мактанган сөздөр. Андан кийин ой, азыр мына түзөлөйм. Андан кийин департаменттер кетет. Департаменттин ичинде уже бул дагы бөлүнөт да андан кийин. Жана берки мирадагыдай болуп, могу каякта эле ал? Могу мирадагыдай болуп. Backend, mobile, маркетинг. Ушу департамент баарын киргизиш керек экен да анда. Development, design, content. Мерден алчы. Ошондо management, development, design, marketing, content 5 келиш керек экен да. Департаменттин астына. Туурабы?
Анан ошонун ичине ар биринде мисалы информация уже чоңоюп кете берет экен да, департаменттин ичинде мисалы development ичинде болсо front-end, back-end, QA, design ушулар бар да. Бул ушул биздин эмебизгечи сиз көрсөтмөңүз го сайтты. Ошол эң жеңил бир деп ойлоп атам да. Анткени бизде департаменттер көп. Жок, алга деле ушинтип департамент дегенге киргенде, мисалы биринчиси кайсы менеджмент ичинде баланча деп могу эмеде эле чыгат. Мисалы менеджмент могу киргенде эле да, менеджмент деп киргенде ичинде мондай менеджмент бар, экөө экен. Development деген департаментке киргенде ичинде могулар көргөзүлөт. Анан ичинде балким эмелерди жазып коебуз да, мисалы фронтендтин тим лидери ким, инженерлер кимдер деген информацияларды киргизип койсок болот. Кийин ал вебсайтка уже, да? Адамдардынчы. Онда ичинде өзүндө эле 5 экен. Ошондо жана вебсайт катары караганда, мерде мисалы могу DevOps мен эле development деген болсо ичинде уже эмелер ачылат да. Могунусу мисалы front-end болот, бул back-end, бул design, бул QA болуп. Ошондой кылып атасызбы? Туура түшүнсөм. Азыр анда ушул менен эле бүтүрөлү же департаментти дагы аягына чейин бүтүрөлү, жана 5 ойну киргизип. Азыр ушу менен бүтүрүп турбайлыкпы? Ооба, что-то 12ден өттү да. Ошо 2 саат болуп кетти. Биз еще 7ден бери отурабыз. 2 саат болуп кетти. Короче, анда могу демени шер кылып эмеге жөнөттүм го. Ошого деген, ошо ссылканы копириттеп алыңыздар өзүңүздөр. Бош убактыңыздарда кирип иштей бере турган болупчу. Азыр просто муну КД деген эмеге каналга, Discordко жөнөтүп койсом, аякта билип билбеген, түшүнбөгөндөр, биз менен чогулушта чогуу отурбагандар кирип, баарын баталаа кылып коюшу мүмкүн да. Туурабы? Азыр Ооба, сиз мына структураны түзгөндөргө гана жибериш керек да. Ошого могу менин вебсайтын эле, Zoom'дун чатына жөнөтүп койдум да. Ошондон өзүңөр эле копия кылып алып. Ооба. Буну деген демодой да көрсөтмөйдү, же кандай ага чейин деле көрсөтсө болобу? Жок, муну деген ошо Азамат ага менен жолукканда ушундай кылып көргөзөлү деп атабыз да. Ушундай кылсак турабы деп, жана ал өзүнүн эмелерин түздөп өзүнүн сөзүн айтат да, жок мындай кылат, дегендей кылат. Ооба, туура. Просто Азамат агадан эчтеке жасабай эле эмне кылалы деп сурагандагы да неудобно го. Жок дегенде ушундай кылып жасадык деп көргөзөлү да. Ладно, анда. Акыланба. Окей. Кечиресиз, саламатсыздарбы? Мен Мээрим, жаңы кирдим. Саламатсыз. Мен сабактарга вообще бир жумадан бери кире элек болчумуз. Ремонтту да иштеп болупчу. Кодко жазылган бойдон кире элек болчумун да. То есть ушу күздө эмегечи. Азыр уже переименовали, оказывается. Можно вкратце, можете, что происходит? Мага деген кыздар жиберип калды, код деп жазылгандар бүгүн ушу саат ушунча да. Неме Zoom встреча болот экен депчи. Азыр канча минут калды? Биз 8-7 эткем. Биз азыр биринчи спринт бүткөн, экинчи спринт башталып атат бул эме боюнча, код боюнчачы. Экинчи спринтте аналогдорду биздин код, то есть келечек дижитал дегенде негизи эле долбоордун максаты деген бул келечек дижитал деген веб студия ачуу да, кийин ошо эмелерди вебсайт жасай турган заказчиктерден заказ алып, балага кадимкидей вебсайт жасап берип, еще кийин мобильный application, еще өнүгүүгө дизайн кылууга. Короче, дизайн студия, веб студиябыз да. Ошол веб студияны элестете бериңиз, азыр биз веб студия ачып атабыз, ошого деген азыр биринчи research аналогдорду вебсайт ачыш үчүн
бизге окшогон веб студиялардын веб сайттарын изилдеп бүгүн бизге көрсөтүп беришти. Бул команда аябай жакшы аткарышыптыр. Андан кийин ошол тандалгандардын арасынан фишкаларын тандап алып, аны өзүбүз веб-сайтка колдонобуз деп отурабыз. Азыркы учурда сайттын структурасы деген сиз ушу эмеге Trello'да барсыз да, Trello'га кирсеңиз, ушул жерден могу ссылка менен сайттын структура эмне экени жөнүндө түшүнөсүз да. Ал мондай кылып айтып берет. Ошо сайттын структурасын түзүп атабыз. Сайттын структурасын түзүп бүткөндөн кийин башкы беттин эмесин прототипин жасаш керек Figma'дан. Бул командада. Эгер сиз Figma'да жакшы иштейм десеңиз, ошолорго кошуп берсек болот. Аякта Airbale, Jama бар экен. Мен Дизайн боюнча. болчумун да. Еще Жакшы эле. түз тандоо керек. Еще дагы бир өткөнкү эмеден калган дагы логотипти аягына чыгарышыбыз керек. То есть логотиптин бирөөсүн тандашыбыз керек. Бул спринтте бүтүрүшүбүз керек логотипти. Калган команда чогултуу, тигүү дегендер ал уже организационный вопростор, чыгышке деген иштеп атат. Азыр ишке кирет, эмки жумадан баштап. Ким активный эмес болсо, чыгышке болот да. Калган азыркы негизги жумуштар ошо аналогдарды ичинен алып, фишкаларын тандап алуу, сайттын структурасын түзүү и эме башкы беттин макетин түзүү, дизайнын түзүү. Сиз мээрим фамилияңыз кандай? Атаканова. Азыр сиз жерден карап коеюнчу. Азаматтан эмени сурайын дегем, воскресенье күнү өзүбүзчө эме демодай кылабыз деп айтты элесиз эже. Өзүбүзчө эметип өзөткан, бир жумалыктыкын жыйынтыктай өзөткан. Так бул 2 жумага берилди беле? Бул негизи тапшырма. Ошого презентация жасашыбыз керек жагында. Эми өзүбүзчө болгондо деметебиз го дейм. Көргөзгөнгө оңоюраак кылып жасап койсоңуздар болот, бирок мындай оңой жеңилирээк эле болупчу. Атак бүгүнкүдөй эле кылып көрсөтсөңүз жетиштүү го. Ошо Миродан башында эле көрсөтүп. Мага деген Молдогазы Токтосунов деген ошо немеге WhatsApp почтага жазып туруп болчу да. Мен принимать эткем, бирок эч жерден чыккан жокмун. Жок, сиздики азыр өзүңүз карап көрүшүңүз керек да. Бу жерде Мээрим Аскарова бар экен, Мээрим Чутанкеева. Өзүнүн фамилиясын жазгандарчы, фамилиясын жазган эместер, мондай эле Мээрим 92 билбейм ким экен. Меники бизде И сиздики дагы бир Мээрим могу десиз 6716. Так что Trello'га кирип, эмеге профайлыңызга кирип, бул жерден профилди доступ дегенге кирип, анан эме чыгат. Эле өзгөртө турган. Интернет салып атпайбы. Короче, аты жөнүңүздү өзгөртүшүңүз керек да. Могу жерде бирдеке Азиян деген бар болчу. Ошого киргизип. мен бул жака кантип кирем мен? Атыл Азиян дегенге. Бул жака ошо приглашение аркылуу ссылка келди да, ошо менен кириңиз да. Вроде неметти, принять дедим, но кире алган жокмун да. Анан жазып жүргөм, мен что не могу зайти деп, ошондон ответ келген жок. Өзүңүздүн Notion'уңузга кирсеңиз, Notion'уңузга киргенде анда мондай эме чыгат. Келечекти. Өзүңүздүн Notion'уңуз менен киргенде мондай күздеми деп чыгат бош эле. Күздемдин ичинде мондай өзүңүзгө страницага доступ берилген да. Ошо страницага киргенде общий страницага киресиз, эме, то есть жалпы страницага өтөсүз. Ошонун ичинде мына Miro, YouTube, Trello деген ссылкасы бар, ошол жактан кирсеңиз болот. Еще вопрос. Мен по коду, например, 18 заданиядамын да, көп нерсени билбейм. Мен бияктан мындай, как мындай, силерди артка тартып, силерге помеха болбоймунбу? Жок, бул жерде аз кодко даже жете элекпиз. Кодко жетиш үчүн да көп бар. Азыр биринчи дизайн кылып, биринчи логотип түзүп барыңы баштап атабыз да. Азыр дизайн мышление боюнча иштеп атабыз. Ошо өзүбүздүн веб-сайтты түзүп башташ керек. Андан кийин кодко жеткичекти дагы бар, ага чейин бизди кубалап жетесиз го дейм да. Вот ошо могуларды деле мен көп жазган эмесмин да. Кыздар эле жазачу да көп Notion'ду, бирок анча мынча заполнять этип эметип калгам.
биякта кандай чогуу эле группа менен жасайбыз да, же кандай? ооба бөлүнгөндө мына группалар менен да сиз мисалы мында группага кошулуп иштесеңиз кичинекей жумуштардан аткарып биз деле баарыбыз ошентип үйрөнүп атабыз бири бирибизден. Азамат байке, мен логотип жасоону кошуп коесузбу, э? Мынаяктан Бакай деген бар. Бакай Актыков. Булар уже установленный да, эмечи. Үстүнө кошо бергенде. Бирок Бакай Ведомство өзүнчө жасап деле эметерсеңиз болот, сала берсеңиз. Ооба, негизи анын эмеси жок эле, лимит жок. Эмеге киргенде, каяктыр Ветка келечек бар. Digital'a киргенде, мынтип үстүнө басып күтүп турсаңыз see all деген чыгат, баардык веткаларды көрүш үчүнчү. Анан ичинде мына лого деген бар. Ошо логону ачып көрсөңүз, мындай логолор бар. Ошол жака жөнөтөсүздөр. Лого келечек Digital деген веткага. Анан монтип голосовать этип эметип атабыз да, муну да тандаш керек. Алтынбек жөнөтүптүр. Жам. Ооба, айтор ушундай. Записти каякта, кайсыл жерден көрсөм болот ушул записти? Записти ошо биздин өзүбүздүн YouTube каналдан, немелерден. Общий эле Күздемин YouTube каналы бар. Ошодон бул дагы жүктөп коет. Чаттан Жидегүл эже сурап атат, контактына кыргызча кантип которобуз деп. Сөздүктөн караш керек го эми. Запись токтото берейин анда. Байланыш телефон